Daewoo Matiz мотор газовать etip инжектор иштебей көп газ берип бензин расход көбөйүп калган учурда ал жерде бир патрубкага кеткен датчик бар. Мына ушуну да алмаштырып көрүңүздөр. Заслонкасы менен инжектордун башындагы жаттиктери менен мынаусын регулировка кылып ушул иштебей калган, аба өткөзбөй. Ордуна корейский башка жаңы коюлган заслонкасы менен. Ушул. И мынаусундагы караңыздар. Ушудан дагы разница берет. Газ көбөйөт, бирок көп эмес. Мынада көбүрөөк. Ушу эки датчикте. Мына оңдоо KG каналынын катталуучулары көбүнчө мына ушул датчикти сурашкан эле. Мына патрубка ушудан кеткен. Инжектор жака кирген. Ошуну дагы алмаштырып көрүңүздөр. Газ көбөйөт, бирок көп эмес. Ошо мына жерде дагы бир датчик бар. Мына экөө. Мына ушул аба өткөзүп бере турган датчиги. Азайтып көбөйтүп. Мына ошондуктан заслонкасы менен бир алмаштырып койсоңуздар дагы жакшы. Мына ушул Матиздин дагы жаңы коюлган мына заслонка китайский мынасы. Датчиги. Бирок өзүнүкүндөй болбоду. Мына инжектордун заслонкасы, мына камераларын жууп тазалап койсоңуздар болот. Датчиги эки датчик. Бириси абаны өткөзүп берет, бириси жүргөн учурда газды газовать этип, кайра абалына келтирип, бир темпте кармап берет. Мына ушул заслонка. Азыр мына жерде мына ушул датчик көбүнчө ушул роль ойнойт. Газды көп берип, аз берип, жүргөндө кыйналып, прибой болуп, кээде көп берип, расход көбөйтүп берет. Мына ушул инжектор, астыңкы мына патрубкасы. Инжекторду тазалаган учурда карп менен чыгарып гана тазалагыңыздар. Мына шу турушунда чыгарып алып тазалагыңыздар. Если тазалайм десеңиздер. Ошо турган жеринде тазалаганга болбойт. Себеби жүргөндө кыйналып калат. Дагы бир жолу айтып өтсөк, мына эки датчик бирөө газды жүргүзгөн маалда, муздак маалында газовать этип, бир кылда кармап берет. Экинчиси абаны ошол газды көбөй кое бергенден кийин биринчиси, экинчиси бул тиходдо бир кынанда кармап берет. Ошол тиходдогусу иштебей калган болсо, газыңыз бир кылда турбай калат. Ушул экөөнү алмаштырып көрүңүздөр. Инжектордун датчиктери тууралуу видеобуз аягына чыгып отурат. Кимге видео жакса класс басып, комментарий калтырыңыздар. Суроолор болсо жооп берип, видео түрүндө
көрсөтүп бергенге дагы аракет кылабыз. Мына ошондуктан мына оңдоо KG каналы менен бирге болуңуздар. Каналга катталып подписаться болуңуздар.